Гепатит илдетине каршы вакцина сайуу иштери жүрүп жатат. Буга чейин 2023-жылы гепатиттин 26 учуру катталса, 2024-жылы 6 учур аныкталган. Ак халатчандар бул натыйжа гепатиттин алдын алууга чоң салым кошкон вакцина болууда дешет. Баткен облусу боюнча 12479 адам эмделип бүттү. Бүгүнкү күндө С жана Д түрүнө жүргүзүлүп жатат. Ушул сарыктын Б түрүнүн алдын алуу максатында мамлекеттик программа иштелип чыгып, бүгүнкү күндө адамдарга вакцина жасоо менен иш жүрүп жатат. Вакцинанын максаты жана кан менен жугуучу сарыктын Б түрүнүн алдын алуу. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырганда сарык 2023 жылы 26 учур катталган болсо, ал эми 2024 жылы 6 учурга кемейди, азайды. Бул деген ошол вакцинанын эффектүүлүгүнө айтып кетсек болот да. Баткен облусуна деп вакцина 71 миңден ашык даана келген. Гепатиттин С, Д түрүнө каршы анализдер акысыз алынып текшерилет. Ал эми гепатиттин Б түрүнө экспресс тесттер бар. Оорунун алдын алып вакцина алууну каалаган жарандар үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып акысыз эмделсе болот. Мунан гепатит Б'ны текшергенибизге 2 жыл болду. Ошо биздин ПЦР метод менен текшергенибизде уже көп оорулар аныкталып атат. Баягындай неме дагы жүргүзүлдү го. ИФА менен положительный болгондорду неме кылып, ПЦРге жөнөтүп, анан кийин иммунизация жүрдүк. Ошонун негизинде, ошол проекттин негизинде көп оорулар аныкталды. Баткен облусу боюнча 539 жаран гепатитке каршы эмдөөдөн баш тарткан. Дарыгерлердин маалыматына таянсак, жугуштуу ооруга каршы вакцина албаган жарандардын айынан башкалар жабыркап жатышат. Мындай коомго коркунуч алып келгендерге дарыгерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Негизи жылдан жылга жанагы эмдөөдөн баш тарткандын саны көбөйүүдө да. Бул диний көз караш менен жана интернеттеги туура эмес маалыматтарга ишенип көбөйүп жатат. 2024 жылы облус боюнча 539 адам эмдөөдөн баш тарткан. Алардын 120сы жанагындай диний көз караштар менен эме кылып атат да. Отказ берип атышат. Вакциналар атайын кампадагы муздаткычтарда тиешелүү даражадагы муздактыкта сакталат. Эмдөө борборунан келгенде ошо прием кылып алабыз. Ошо мынандай бизде холодильниктер болот, спец холодильниктер деп коет. Анан холодовой комната деп коебуз. Муздаткыч бөлмө. Ошо муздаткыч бөлмөдө атайын муздаткыч бөлмөдө сакталат. Анан спец холодильник деп коебуз. Мына спец холодильниктерде ошо сакталат вакциналар. Дүйнө жүзүндө гана эмес, Кыргызстанда да СПИД, кургагучук сыяктуу эле гепатит илдети да коркунучтуу деп саналат. Бул дарт көпчүлүк учурда билинбей өөрчүп, убагында дарыланбаса, цирроз, рак ооруларына алып келет. Мындан улам дарыгерлер вакцина бар экенин эскертип, алдын алып эмдөө алууну кулак кагыш кылышууда.